Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр, эфирде эл сурасын программасы биз түз эфирдебиз. Биз бул программада коомдо болуп жаткан көйгөйлөрдү, тиешелүү жетекчилерди чакырып, сиздердин суроолоруңуздарга жооп алып берүүгө аракет кылабыз. Бүгүн да биз Ош шаардык кеңешинин депутаттарын чакырганбыз. Анда тааныштырсак, социалдык, маданий өнүктүрүү жана жаштар саясаты маселелери боюнча туруктуу депутаттык комиссиясынын төрагасы Ашым Осмонов. Саламатсызбы агай? Ошондой эле Сыргабы Нуркамилова, ошол эле комиссиянын мүчөлөрү. Саламатсызбы эже? Ошондой эле Темирбек Жунусов агай. Саламатсыздарбы? Биздин студияга куш келипсиздер. Негизи эле биз эл өкүлдөрүн чакырып түз эфирде элдин суроолоруна жооп алып берип жатабыз. Адаттагыдай эле сиздердин комиссиялык топ Ашым агай 2018 жылы кандай иштерди жасады? Деги эле кандай иштерди аткарды? Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Өзүңүздөргө маалым болгондой, жогоруда ататылган туруктуу депутаттык комиссия 2018 жылы өзүбүзгө бекитилген иш план боюнча бир топ алгылыктуу иштерди аткардык. Ушул Ош шаардык кеңешинин отурумунда негизи 5 маселени карадык. Ошол 5 маселенин 4-өсүн жерине чыгуу менен, андан сырткары 3-өсүн шаардык кеңештин сессиясына сунуштап, ошол бир топ иш аракеттерди ошол жалпы сессияда ошол коомчулук менен чогуу аткардык. Рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, эскерте кетейин, биз түз эфирдебиз, андыктан бизге байланышка чыксаңыздар болот. 228 50 номуруна чалып суроолорду берсеңиздер, албетте биз шаардык кеңешинин депутаттарынан жооп алып берүүгө аракет кылабыз. Сыргабы эже, айтсаңыз, сиз депутат болуп шайлангандан бери негизи эле кайсыл аймактан шайланып келдиңиз эже? Мен Төлөкөн микрорайону жактан, Западный жактан шайланып келдим. Ошол сиздин шайлоо убагында убада берген убадаларыңызды, иштерди аткардыңызбы? Өзүңүз канчалык деңгээлде десек болот? Мүмкүнчүлүккө жараша аткарып атабыз азыр деле. Көп иштер аткарылып атат, эми дагы алдыда көп иштер бар. Мисалы, бир экөөсүн аттасак болобу? Мисалы, ошол Төлөкөн микрорайонуна мен бизде эми азыр жамгыр жааганда аябай ылайлар болот эмеспи? Ошол жерге бир аз машина менен шагылдарды түшүрүп бердим. Ошондой анан баягы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга барып жардам берип атабыз. Жакында эле ошол мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга барып, биз майрамда барып келдик. Демек иштер болуп атат десек болот экен. Биз азыр теле көрүүчүлөр бар экен, байланышка чыккан кабыл алсак. Алло, саламатсызбы? Саламатсыз. Биз сизди угуп жатабыз. Сурооңузду бере бериңиз. Саламатсыз. Саламатчылык, сурооңузду бере бериңиз. Отурасызбы? Келиңиз, сурооңузду бериңиз. Яктан берип атабыз. Баягы ипотекага министр образованиядан жооп кеңештен келгенге ушуну эч кимге каралып ала албай атабыз да ипотеканы. Сурооңузду кайталап коюңузчу. Махаматжанов болгон жөнөткөн ушуну эч кимге каралып азыр министр образованиядан ипотекага уруксат берген. Анан ошол жерден министр образования кон койгон, жогорку кеңештин депутаты кон койгон. Оштун депутаттарына Махаматжановго бир барса жолугуша албай атабыз, барсак эле жок деп 3 жылдан бери жүрөбүз. Кимге кайрылсак болот ушул боюнча? Үй ала албай жүрөсүз ошондо ипотекага. Чыкса эле Кыргызстан бар, оңдоо урушат. Барсаң билинен таппайсың да. Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү. Ашым агай, бул суроого түшүнүктүү болду. Негизинен азыркы күндө ипотекалык үй алуу бул негизги биздин жарандарыбыздын көйгөйү болуп атат. Мына биздин атайын Ош шаардык мэриясынын алдында түзүлгөн атайын бир комитет бар. Ошол комитетте ушул мугалимдердин, медицина кызматкерлеринин, жеке мекеме ишканда иштеген ишчилердин атайын ушундай ипотекалык жол менен үй алуу боюнча атайын комиссиясы бар. Ошол комиссияга жогоруда жараныбыз туура айтып кетти. Мына 3 жылдан бери бизде катталып, ошол кезек күтүп тургандар аябай көп. Былтыркы жылдан баштап атайын ушундай ипотекалык үй боюнча кура турган фонд ачылган мэриянын алдында. Ошол фонддо ошол ипотекалык үй алуучулардын кезектери катталып, азыркы күндө комиссияга берилип турат. Бирок ушул күндө жанагы проекттердин, үй салына турган проекттер, ошондой эле жанагы фонддун ишмердиги азыркы күндө ошол
үй сала турган жерлерди аныктап атат. Жерлерди аныктап, ошол шаардык архитектура менен азыр аз күндөрдө мен ойлойм ушул мамлекеттик жергиликтүү бийлик тарабынан ушул ипотекалык үйлөр салынат. Ошол кезек боюнча күтүп туруш керек. Анан биз барганда баягы жетекчилерин таппай калып атабыз, иш ордунан деп жатат да. Бул канчалык деңгээлде чындыгы бар деп ойлойсуң? Негизи андай ушул жетекчилердин иш ордунда отурбаганы боюнча бир топ эле шаар тургундарынан кайрылуулар болуп атат. Эми аны жетекчилердин кээ бир убакта иш ордуна чыккан убактылар болуп калат, чогулуштар болуп калат дегендей. Анан мен ойлойм андай такай ордунда отурбай койгону ал жагымсыз көрүнүш. Рахмат. Бизде дагы телефон бар экен, кабыл алсак. Урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Телефон байланышыбыз үзүлүп калыптыр. Темирбек мырза, учурда шаарыбызда социалдык маселелер боюнча кайсыл тармак өзгөчө көйгөйлүү? Рахмат сурооңузга. Социалдык маселе боюнча медицина тармагы бүгүнкү күндө элдер жакшы сапаттуу медициналык кызмат ала албай атат. Ошолордун төлөмү шаарыбызда өзүңүз билесиз, больницаларда месталар жок, койкалар жок. Ошол тармак көбүнчө мен ойлойм ушул жакшы демек жетишпей атат деп. Кийинкиси ушу билим берүү болуп атат да. Билим берүүдө биздин жаш окуучулар, балдарыбыз, жаш нелерибиз жакшы тарбия албай атат. Бул деген эжекелерди же мугалимдерди жаман деген жери жок. Бүгүнкү күндө бала өзүнүн алуусу же каалоосу жакшы болбой аткан деп түшүнүп кетем да. Бул тармакта. Рахмат. Кошумча суроо бере кетейин да, Ашим агай. Чындап эле багы медицина тармагын коюп туралы дагы билим берүү тармагынан токтолсом да, билим берүү тармагында азыр талап боюнча 25-30 бала болуш керек бир класста. Бирок андай эмес, азыр 40тан ашык окуучулар, бир партада 3төн окуучуларды кездештиребиз. Алар канчалык деңгээлде ушу билим алып жатат деп биз ишене алабызбы, Ашим агай? Негизи эң туура суроо бердиңиз. Мына өзүңүзгө маалым, Ош шаардык кеңештин атайын микроучастоктор боюнча балдардын окууга алынуусу боюнча токтом чыгарып бергенбиз. Бирок ошого карабастан азыркы күндө биздин Ош шаарыбызда көпчүлүк ата-энелерде мындай конкуренция болуп атат. Тигинин баласы бул жакта окуйт, менин балам андан эмнеси кем дегендей. Ошонун негизинде мына шаар четиндеги мектептерде бир класста 15тен 20га чейин бала, а шаардагы бир көрүнүктүү мектептерде 50дөн 55ге чейинки балдардын саны азыркы күндө ушундай бир көйгөйдү жаратып атат. Ага негизги эле себеп мектеп тараптан дагы, мектеп жетекчилигинен, билим берүү тармагынан деле ал боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ушул өзүңөрдүн участогуңуздарда окуңуздар, ошол жака кайтала дегенде, бирок бир дагы билим берүү тармагынан мындай мыйзам жок, баланы албай коюу деген. Бул жерде мен ойлойм, биздин өзүбүздүн ата-энелердин ушундай бир конкуренция менен кетип атканы баланын билимге болгон сапатына мындай кедергисин тийгизип атат. Ошол бала ата-эне тарабынан ойлонулбастан эле канча 45 минутталык сабак окууда кандай билим алат? Ошо 60 баланын ичинде. Ошого биз ата-энелер көңүл бурбай атабыз. Ушунун негизги себеби ушундай көйгөйлөргө алып келип, жанагынтип мугалимдерди күнөөлөп, аларды баланы окутпайт, тигиндей мындай деген суроолор көп болуп атат. Демек, шаарда мектеп билим берүү тармагы жетиштүү десек болот экен да анда, Негизинен мен билим берүү тармагында билим сапаты же билим берүү жетиштүү дегенден алысмын. Жанагындай баланын класстагы көптүгү бул билимдин мындай сапаттуулугун жоготуп койгонун айтам. Рахмат. Бизде дагы байланышка чыккан телекөрүүчү бар экен. Кабыл алсак, урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Сурооңузду бере бериңиз. Мисилер, мен суроюм мындай. Биз Амур Темирде мана Өзбекстан көчөсүндө жашайбыз. Амур Темир көчөсүндөгү Өзбекстан 50-50 да. Bizde su yok, yolumuz yok. Mana deputatlarga savolimda, suvimiz ham yo'q, mashina yurmaydi. O bir 2 kilometr peshkom boramiz. Qarilar ko'p, bari invalidlar metda. Bizda ham skoriy chaqirsak ham kirishga qiynaladi. Rahmat. Dag'i surooңуз barбы? Shu so'royimizga javob bersanglar dedik. Shunchalik sharoitimiz og'irda, yo'limiz umuman yo'q, suv ham yo'q, mashina yurmaydi. O yarim yo'ldan qaytib ketadi. Rahmat, surooңуз түшүнүктүү. Сыргап эже, бул көйгөй чындай Амир Темир аймакта суу маселеси көптөн бери болсо керек, Ашым агай. Сиз жооп берсеңиз.
Эми Амур Темирдагы суу боюнча бул сессияда да айтылган. Бул боюнча суунун жетекчилери жооп берген. Эмне Бул- деп жооп берген? Кошумча бир Мен толуктап кетсем. Сыргабыл Нуркаримовна туура айтып атат. Ушул маселе боюнча сессияда биздин депутаттарыбызга атайын кайрылышкан. Ушул Амир Темир массивиндеги азыркы күндөгү суу көйгөйү бул ошол массивдин жашоочуларынын жогору жакта жашагандыгы. Ал боюнча мына биздин Ош шаардык кеңештин төрагасы Жапарбек Туратович дагы маселени көтөрүп, ошол тиешелүү жетекчилерге тапшырмаларды берип, ушул суу маселесин, жол маселеси азыркы күндүн талабы болгондуктан ушул жетекчилерге, ошо аткаруу бийлигине такай тапшырмаларды берип көзөмөлгө алып келип атабыз. Мен ойлойм, жогорудагы маселелер ушул жалпы шаардын көйгөйү болгондуктан биз чечүү жагына көмөктөшүп, ушул тиешелүү жетекчилерге тапшырмаларды беребиз. Эгерде теле көрүүчүлөр сиздерге кайрылып, кайка кайрылышын билбей жатса, кайка кайрылыш керек агай? Атайын ушул Ош шаардык кеңештин сайты бар, ошол боюнча иштеген. Жана ошондой эле ушул Ош шаардык кеңеште туруктуу депутаттык комиссияда постоянно отурабыз биз. Ошол жерде такай бизге келип кайрылсаңыздар, ушундай маселелерди биз жерине чыгуу менен ошол тиешелүү жетекчилерге, тиешелүү ошол жактын аймактарга жеткиргенге аракет кылабыз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз түз эфирдебиз. Биз шаардык кеңештин депутаттарына суроолорду берсеңиздер болот. Бизде дароо эле байланышка чыккан теле көрүүчү бар экен, кабыл алсак. Алло, саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Саламатсыз. Мен Амур Темирдин 195-көчөдө. Саламатсыз. Айта бериңиз. Көчөдө şu gaz masalasına hal kılmaksınız. Ben uyumgacha 320 metre joy qo'ygan. Gaz kelgan. Endi o'sha paytda biz qo'limizda pul yo'q edi, tushiramayapmiz. Hozir 320 metrga gazni olib kelishga biz pensionermiz. Shuni hozir Gazpromga men boruvdim. Shu kungacha 10 kun bo'ldi, bir javob kutilmayapti. Shuni qanday qilib hal qilsak bo'ladi? Рахмат. Рахмат. Ашмагай жогоруда теле көрүүчү бир Жапалак аймактык башкармактан суроо берип кетпеди беле? Баягы чет жактагы мугалимдердин билим деңгээли боюнчачы. Ошол боюнча суроого жооп берсек, андан кийин азыркы теле көрүүчүнүн суроосуна жооп берсек. Негизи эле жана эжекебиз айтып кетти, ушул мен Жапалак аймактык башкармалыгында деги эле шаардын четиндеги мектептердеги билим берип аткан мугалимдердин билим деңгээлине канааттанбайм депчи. Ошондуктан мен деле ушул көпчүлүк катарында шаардагы мектептерге бергим келет деп. Бир чети айтканда жанагы эжекебиз айткан туура. Бирок ошол шаар азыркы күндө билим берүү тармагынан башкармалар тарабынан мугалимдердин мында диагностикалык аттестациясы ошол шаардын четиндеги мектептерден өзүнүн жакшы жыйынтыгын берди. Мындай айтканда ошол шаардын четиндеги мугалимдердин билим деңгээли жакшы. Жанагындай шаарга бергенде жанагындай балдардын көптүгү, ошол балдардын билимге болгон сапаты төмөндөп кетип атат. Мен ойлойм эжекеге айыл жеринде деле азыркы күндө билим сапаты жакшы болуп калды. Ошондуктан эч коркпостон биздин билим берүү мугалимдерден талап кылсаңыз, ошол балаңыз өзүнө керектүү билим алганга, сиз талап кылганга толук укугуңуз бар деп ойлойм. Рахмат. Темир мырза, азыркы агайдын суроосуна кыскача жооп берип кетиңизчи. Рахмат. Азыркы теле көрүүчү Газпром боюнча, газ боюнча айтып кетти. Менин билишим боюнча Газпром чоң көчөлөргө киргизип берет да. Бул жактын 320 метр деди. Калган көчөлөргө жарандар өзү киргизиш керек. Өзүнүн акча шотуна. Анан Газпром кайрылса, акчасын төлөгөн болсо, Газпром өзү эмесин кылып берет. Рахмат. Бизде дагы байланышка чыккан теле көрүүчү бар экен. Алло, саламатсызбы? Алло, салам алейкум. Саламатсызбы? Келиңиз, сурооңузду бере бериңиз. Темирбек Артанбекович, мен Ош шаарынан Курманжанатка 442 46 батиринен Аматов Алмамбет. Сизге суроо берейин дедим эле, бул Ош шаарында жаңы курулуш иштери жүрөт дедиле, ошо качан жүрөт? Ушу сизде жаш депутаттар бизге керек болуп атат. Биз ушу сизде
Рахмат. Сурооңуз түшүнүктүү. Демирбек мырза, бул жеке сизге кайрылып атат. Ош шаарында жаңы курулуш иштери жүрөт дедиле дейт. Негизи кандай болот? Курулуш тармактары боюнча эле айтып кетиңизчи анда сиз. Эми Сапарный дагы. мэриянын өкүлдөрү ушул иш алып барат. Кулатов кичи мекеме районунда көрүп атасыз, аллея болуп атат. Өтө бир чоң суммага шаардын бир коопсуздугуна, шаардын бир көркүн ачкан. Анан эми текстиль фабрикасы түшүп атат. Машина курулуш фабрикасы түшүп, завод түшүп атат. Бул окшогон иштер көп. Мэриянын эмесинде иштер көп. Жакшы иштер алып барылып атат. Рахмат. Сыргал эже, айтсаңыз, базардагы баягы коомдук жайларда тамак аштын сатылып жатпайбы? Эми аларга аналар таза деп ким кепилдик бере алат негизи? Анын кошумча эле аябай жумуртка боюнча Ош шаары аябай таанылбадыкпы? Ошо жумуртка эмне болду? Ошол боюнча кошумчалап кетиңизчи кыскача. Жумуртка боюнча бул жумуртка азыр тиешелүү ишканалар боюнча текшерилип жатат. Азырынча толук маалымат чыга элек текшерилүүдө жумуртка боюнча. Мени эмнени айтып кетет элем? Азыр базардагы бизде азыр адамзатын мындай бир тамак аш боюнча өтө бизде Ошто кырдаал аябай начар болуп атат да. Ошон үчүн тамак ашты тандоодо менимче үй бүлө үчүн ата-эне жоопту. Ошол ата-эне сөзсүз түрдө үй бүлөсү үчүн сапаттуу тамак ашты алыш үчүн анын мөөнөтүн караш керек. Кайсы жактан чыгарылганын караш керек. Тамак аш кайсы жактан келип жатат? Бизде айрыкча Кытайдан конфеттер келип атпайбы? Могу ошол конфеттерди алып бербеш керек. Тамак аштын сапатына сөзсүз түрдө айрыкча үй бүлөнүн энеси сатып алат да. Эне менимче үй бүлөгө сөзсүз түрдө көчөдөгү багы ар жерде сатылып аткан тамак аштарды, конфеттерди Кытайдын ошондо алдырбаш керек. Гаралжы, ошолорду саттырбай коюш керек да бирөө жарым, же болбосо ошондой кооптуу делген тамак ашты киргизбей коюш керек да. Эл карапайым эл анын каяктан билет эже? Бул нерсеге ким жооптуу болуш керек? Кыскача эле айтыңызчы. Бул жактан эми таможня Кытайдан келген тамак аштарга таможня жооп бериш керек, анан СЭС жооп бериш керек. Бир эле текшериш керек. Кытайдан келген гана тамак аш кооптуу. Негизи эле туура айтасыз. Ошол биз ЭАЭПтин составына киргенден кийин ошол тамак аш азыктары, жанагындай сиз айткан жогоруда жумуртка, бул ошол атайын тиешелүү мекемелерден, тиешелүү кызматтардан текшерилиш керек. Текшерилип, сапаттуулугу аныкталып, анан ошол биздин жарандарыбызга, коомчулукка сатууга чыгыш керек. Жана сиз айткандай жумуртка маселеси. Бул жумуртка маселеси бул азыр коомчулукка мындай айтканда Ош шаарынан мындай таркагандыктан биздин шаардык кеңеш элдин атынан келгенден кийин эл өкүлдөрү биздин төрагабыз Жапарбек Ормонов дагы өзү баш болуп ушул боюнча иштерди жүргүзүп, кандайча болуп кетти, эмне себептен деген түшүнүктүү иштерди жүргүздүк эле. Бул тастыкталбаган маалымат болуп чыкты. Анткени ошол жумуртканы сактоонун өзүнүн режими боюнча, ал сактоо режими бузулган жумуртка, ал боюнча ветеринардык жана фитосанитардык мекеме ишкана текшерип, ал маалыматты ушул күндө төгүндөдү. Анткени жанагындай сактоо режими бузулган жумуртка, мисал айтканда тоңуп калган жумурткалар ошондой жанагындай резинан болуп кетет экен. Рахмат. Темирбек мырза, айтсаңыз, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата-энесине айлыгы чегерилет делген эле. Биздин билишибизче январь айынан баштап бериле баштады окшойт, бирок айрым ата-энелер биз ала албай жатабыз деп биздин баягы каналга кайрылып, жардам бергиле деп жатат. Негизи кандай ата-энелер айлык калыш керек? Анан канча сомдон? Рахмат. 2019-жылы президентибиздин жарлыгы менен ушул майып балдар ата-энелерине айлык чегерилет деген указ чыккан. Бул комиссиянын текшерүүсү менен ТЦП балдар алат. Анан каяктан жардам керек болсо биз Ош шаардык кеңешинде даярбыз. Жерине чогуу чыгып жардам бергенге, маалымат бергенге Ош шаардын сайты бар. Кайрылса биз кандай болсо дагы чыгып жардам бергенге даярбыз. Токтоп кетиңиз. Негизи ушул 4500 сомдун тегерегинде ушул азыркы күндө бул өтө жакшы болду. Анткени биздин мүмкүнчүлүгү чектелген балдарыбыз, аларды атайын бир адам карайт. Ал негизинен эле ата-энеси болот, же бир туугандары болот. Ошого мамлекетибиздин камкордук алынып,
Бул суммадагы акчалар ДСП балдарга жана азыркы күндөгү оор акыбалда турган, оор шартта турган биринчи группадагы балдарга чегерилип атат. Андан да курай буюрса ушул мамлекет тарабынан калгандар да каралат, жашы 18 жашка чыкканга чейин. Кээ биркилердикине өмүр бою. Жанагы балдарга, мисалы мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды өмүр бою ушул ата-энелери баккан адамы, ата-энеси бир тууганы ушул өмүр бою берилет. Рахмат. Ашмагай, төрага катары айтып кетсеңиз, 2019 жылга сиздердин планыңыздар, сиздердин комиссиялык топ кандай иштерди жасайсыздар? Негизи эле жакшы суроо бердиңиз. Мына 2019 жылда биздин туруктуу депутаттык комиссия ошол социалдык комитет болгондуктан өзүңүзгө маалым, бул социалдык комитеттин иштөө тартиби өтө оор. Анткени биздин артыбызда мына билим берүү башкармалыгы эле бир чоң армия болуп турат. Ошол эле саламаттык сактоо, ошол эле маданият, ошол эле спорт. Ошондуктан биз 2019 жылда ушул жарандарыбыздан түшкөн суроо кайрылууларды негиз кылып, ошо саламаттык сактоо тармагында, ошол эле билим берүү тармагында, ошол эле маданият тармагында жана ошондой эле мына президентибиз тарабынан аябай жакшы айтылып кетти, аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү. Ушул багытта дагы бир топ алгылыктуу иштерди кылып, ушул менин коллегаларым менен чогуу жеринде чыгуу менен иш алып барабыз. Рахмат. Негизи социалдык тармак боюнча сөз кылсак аябай көп. Биздин убактыбыз дагы аз болгондуктан бүгүн убактыбыз дагы соңуна чыкты. Сиздерге рахмат. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Атайын убактыңыздарды бөлүп бизге келип бергениңиздер үчүн ар дайым эле элдин кызматын кылып жүрө бериңиздер. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Эл сурасын программасы соңуна чыкты. 28 февраль күнү да саат 19:00 Ош шаардык кеңешинин депутаттары чыгат. Суроолоруңуздарды даярдап койсоңуздар болот. Ошондой эле Ош шаардык кеңешинин төрагасы Жапар Ормонов дагы аз убакыттарда жакында чыгып калат. Суроолоруңуздарды алдын ала берсеңиздер болот. Көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.